Салам достор, Кыргызстандар каналына кош келипсиздер. Достор, биз сиздер менен бүгүн видео жасайбыз. Кимге кызык болсо, анда мени менен чогуу болуңуздар. Биз биринчи сүттү жылытып алып, аны идишке куюп, бир чай кашыкта туз кошуп, жана бир чай кашыкта сахар кошуп, жакшылап аралаштырып, ачыткыны 11 грамм же 1 пакет кошобуз. Анда жакшылап аралаштырып, ага унду кошуп 10 мүнөткө үстүн жаап коюп коебуз. Он мүнөт өткөндөн кийин биз суюктукту идишке куюп алабыз. Бир жумуртка жана 50 грамм сливочный майды жана 50 мл өсүмдүк майын куюп, жакшылап аралаштырабыз. Un салып, биз орточо болгон камур жууруп алабыз. Бул жерде менде ак un менен жана экинчи сорто кара унду аралаштырып жасадым. Мына биздин камыр дагы даяр. Эми үстүн жаап 1 саатка жылуу жерге коюп коебуз. Мына эми биз начинкасын даярдап баштайбыз. Бул жерде менде 500 грамм уйдун фаршы жана 1 пияз, 1 помидор жана 1 болгарский перец. Эми идишке май коюп, ага пиязды салып кууруп баштадым. Андан кийин фаршты салып, аны дагы кууруп алабыз. Bir чай кашыкта паприка жана өзүңүздөргө жаккан татымалдарды кошсоңуздар болот. Жана болгарский перец, менде бул жерде тоңдурулган болгар перецин коштум. Жана помидорду дагы туурап, аны дагы коштум. Татымына жараша туз. Жана 2 чай кашыкта томат пастасын кошуп, жай отто кууруп жатам. Мынакей достор, биздин начинкабыз дагы даяр. Мынакей камыр дагы даяр болду. Эми камырды 4кө бөлүп, төртөөнү тоглоктоп алабыз. Эми камырды жайып баштайбыз. Камырды биз узунунан жаябыз. Мынакей биз камырды жайып алгандан кийин начинканы
салып баштайбыз. Мен 2 камырды жайып, жасаган бардык начинкамы экөөсүнө бөлүп салдым. Анан начинкаларды салып, видеодон көрүп тургандай кылып чекелерин көтөрүп чыгабыз. Мынакей достор, эми жумуртканын сарысы менен камырдын чекелерин шыбап чыгабыз. Эми сырды теркадан чыгарып, аны ортосуна салып алабыз. Эми ысытылган духовкада 220 градуста 15 мүнөттө бышырып алабыз. Мына достор, биздин пидебиз дагы даяр. Өзүңүздөр көрүп тургандай аябай даамдуу, аппетиттүү болду. Экинчи сорт un кошконго өңү кичине карамтыл болду, бирок даамына сөз жок. Достор, сиздер дагы жасап көрүңүздөр. Эгерде рецептим жакса, анда сиздерден комментарий жана лайктарды күтүп калам. Каналыма жазылганды унутпаңыздар. Жакшы калыңыздар, аман болуңуздар.